Мен анын талкуудан айтам калган. Мен президент Фишерди чакырат элем. Майк Фишер, господин, пожалуйста, подойдите. Микрофон, наверное. Суроо беребиз, вот жооп берет. Вы слышите, да? Мына 20 июнда Садыр Жапаров бул жерден официально айтты да, кумторду бүгүн карабаса, кумтор качып атышат, компьютерди алып кетип атат деген. Ушуну тастыктаңыздарчы, кайда качып атасыңар? No people have run away from a country at all. На данный момент никто из руководства Кумтора не покидал страну. Mr. Wanda did not review his contract to work for Kumtor Operating Company here in Kyrgyzstan. Дело в том, что господин Вандер, он отказался от продления контракта, и то есть его контракт был закончен, в связи с этим он уехал. Consequently, he took early retirement and he now lives back in the United States. Разумеется, он просто воспользовался своим правом выйти на пенсию, и сейчас он живет в Соединенных Штатах. Mr. Sanford Stevens also didn't renew his contract to work for KOC here in Kyrgyzstan. Господин Сэнфорд Норман Стивенс, который также работал на Kumtor Operating Company здесь в Кыргызстане, также решил не продлевать контракт и в связи с этим покинул страну. And he now lives in his home in Houston in the United States. На данный момент господин Стивенс проживает в штате Хьюстон в Соединенных Штатах. With those moves, I was appointed as president of KOC with Mr. Wanda leaving. В связи с этими перемещениями в компаниями меня назначили на должность президента Kumtor Operating Company на замену господина Вандера. Садыр Нуркожоевич, эмнеден дедиңиз? Мен жооп берип коеюн. Иманкожоева туура суроо койду. Руководствосы качып атабы дегенде. Качпай эле деп жооп берип атат. Вандер март айында чыгып кетти. Эмне үчүн контрактысы 31 декабрда бүткөн жок? Бул маселе турат. Экинчи, вице-президент Пазакупка, мен силерге көчөгүн айттым, канча эсе кымбаттатып сатып алган. Акчаны которуп, Кумтордун акчасын, кандай косметикаларды, аялдардын товарын алып келген. Булар билип ушуну 11-inde экен, ушу жакында учуп кетти. Эмне үчүн анын контрактысы да 31-inde бүтпөйт, декабрдын, именно июнь айында бүтүш керек. Сөз Улукбек Тойчубаевич Кошкоровдо суроо берүү үчүн. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, айтып койсоңуз, бизде мына эмне көп контролдоочу органдар көп да. Мына салык кызматы, счетная палата, прокуратура жана башка инспекциялар толтура. Ушу 20 жылдын ичинде ушулар текшерип келгенби, текшерген эмеспи? Айтып коюңузчу. Текшерген эмес, себеби дегенде анча-мынча органдарды Кумтөргө бул закрытый зона деп киргизбейт экен. Өзлөрүнчө самостоятельно барып эч ким текшергенге укугу дагы жок экен. Уруксат алып анан барат экен. Өкмөттөн жана ушу Kumtor Operating Company'дан. Рахмат. Анда тех инспекцияга немеде суроо. Мына 20 жылдан бери өндүрүштөн чыккан баягы отходдорду Давыдов мөңгүсүнө көмүп келип бизде. Бул боюнча тех инспекция текшергенби? Мына экология же башка кандай чаралар көрүнгөн, проверка болгонбу? Убакыт токтотуп туруңуздар. Урматтуу Улукбек Тойчубекович, мынау жасап аткан иштердин бардыгы булар өзүнүн жанагы регламенттик проекттин негизинде, анан ошол убакта уруксат алган негизинде жасашканда. Бирок биз азыр маселени карап, принципиально ушул жанагы мөңгүдөгү болуп аткан иштерди азыр мөңгүнүн үстүнө төгүп атат да. Анан жанагы хвостохранилищедагы маселени жанагы пленканы 100 метр кылып анан ар жак төшөлбөй алган эмес. Биз жанагы проектин кайта кайрылып, эксперттин негизинде ушуну карап чыгууну биз көтөрүп атабыз. Андан сырткары, мисалы үчүн жана отходдор боюнча бытовой отходдорду койгон боюнча буларда негизинен биздин маалымат боюнча булар уруксат алган эмес. Эмне үчүн уруксат алган эмес? Ушу боюнча биз азыр дагы маселени коюп, ушуларга кайрылуу жазып, азыр жоопту күтүп атабыз. Биздин комиссия, биздин инспекция ишти азыр бардык багыт боюнча жүргүзө баштадык. Биз мына эми баштап атабыз жумушту. Тех регламент мыйзамдар бизге ушунду уруксат береби эле, ушу ледникке барып, ушу отходдорду. Негизинен жанакы ледник боюнча шуну ошол ледниктин үстүнө тыштаганга болот деп 95-жылы биздин улуттук академиянын бир институту уруксат берген да, мындай рекомендация берген.
Бирок ким муну аягына чейин уруксат берген деген документтерди биз азыр таба албай атабыз. Биз муну таап туруп, муну атайын официалдуу түрдө мындай госстройго ошол убакта госстрой уруксат берчү экен. Вот ага да кайрылып атабыз. Бүт архивный документтердин баарын азыр көтөрүп атабыз. Анан ушул эле маселелер боюнча Кумтөр оперейтинг компаниянын өзүнө да кайрылдык официалдуу түрдө. Ушул документтерди алып, жана комиссиянын ишине биз кошобуз. Мыйзам жол бербейт, Негизинен мыйзам жол бербейби деген маселелерди биз тактайбыз азыр. Бирок ошол убакыттагы булардын уруксаты бар. Мисалы үчүн хвостохранилище курган боюнча буларга госстрой уруксат берген. Госстрой ошол убакта жанакы. Ал эми жанакы ледниктин үстүнө атвалдарды төгүү боюнча Национальная академия Кыргызской республика рекомендация берген мүмкүн деп. Бирок ким уруксат бергени биз азыр таба албай атабыз. Ушул боюнча кайрылып атабыз. Демек 20 жылдан бери эч кандай текшерүүлөр да болгон эмес, эч кандай чаралар да көрүнгөн болгон эмес экен да. Ушул үстүндө азыр тыгыз ишти жүргүзүп атабыз. Сөзсүз түрдө муну билип, анан ушул комиссиянын ишин алып чыгабыз. Кечөтөн бериби же качандан бери баштадыңыз бул ишти? Бул ишти бир жарым 2 айдан бери ишти жүргүзүп атабыз. Бир топ иштерди уже жүргүзүп койдук, мисалы үчүн. Жанагы көтөрүлгөн маселелердин баардыгын мына биз көтөрүп, ошо комиссиянын составында да, комиссиядан сырткарыдагы, вот ушул боюнча биздин регламенттин ишине жүргүзүп атабыз азыр. Рахмат, бали ушу 20 жылдан бери эмин колуңар жеткен болсо рахмат айтыш керек силерге. Өмүрбек Токтогулович, сиз айтып койсоңуз, мынабы 6 миллиард 900 миллион сом караганбыз бюджетке, 3 миллиард түшпөйт деп атат, себеби лидник жылып кетти деп айтып атат да. Ошол учурда, ушул жагдайда 1 миллиард булар акча бергендиги мына шу болуп аткан баягы былык иштерге көз жумуп койгула деген максатта берип аткан жокпу? Эми мындайда бул болсо кандай ниет менен берип атканын аны ким билет, бирок эң негизгиси биз бюджетке акча түшүрүп атабыз да. Бул биринчиси, экинчиси Сизден убада болгон эмес, Мен гарантияны берем, нормально иштей бересиңер деп. мен Ушу 1 миллиарддын ордуна мен силерге гарантия берем, нормально иштейсиңер деген сөз кеткен эмеспи? Ушуну айтып койсоңуз тактап. Улукбек Тойчубаевич, мен эч кимге эч гарантия бербейм, мамлекеттин кызыкчылыгына карама каршы келген. Будан тышкары, ага эң негизги себеп мындай сөз болбогондугу. Мен совет директорлукту биздин өкүлдөргө тапшырма бергем. Жанагы төлөй турган дивидендтерди алып чыккыла кайра деп. Алар болсо себеп дегенде талкуулап туруп, быйыл болсо 10 миллион доллар эле караганда 30 миллион доллардын ортосунда. Анан аны кайра алып чыкып, булар болсо мына инициатив этип, мына июлда бул маселе кайра чыгып атат. Рахмат, Өмүрбек Токтогулович. Эртеңки күндө биз мына азыр кайра алабыз деген маселе көтөрүлгөндө биз акчаңарды бербедик беле, мына 1 миллиард өзүңөрдүн милдеттемеңерди аткарбайсыңар деген сөз чыгып калбасын дегенде айтып атам да, ниети. Садыр Нуркожоевич, айтып койсоңузчу, мынабы келишимдерди ратификация боюнча мыйзамдарды кабыл алганбыз. Азыр ушу мыйзамдарды жок кылып эле, күчүнө кетирип койсо эле бизге өтүп калабы? Өтүп калат. Бул биздин мыйзамдуу укугубуз. Убакытты токтотпойсуңарбы? Парламенттин укугуна кирет, өтүп калат. Анда аны токтом менен эмес, ошо мыйзамдын немесини даярдай коюш керек эле да. Да, экинчи маселе, Мен мыйзамды даярдап бергем, төрагага беребиз деп юротдел айтты, а бирок мен сиздерге да түштөн кийин таркатып коёмун аны, мыйзамдын долбоорун. Ал формалдуу түрдө, эгерде ушул токтом кабыл алынса, ушу биз комиссия чыгарган боюнча кабыл алынса, анда формалдуу түрдө ошол мыйзамды дагы жокко чыгарып коюшубуз керек да. Ратификация жөнүндө мыйзамды эле жокко чыгарышыбыз керек, ошондо 100% бизге келет. Национализацияда башка эч маселе жок да бул жерде. Анан дагы бир маселе, ушу прокуратурада башка 10 секундуңуз бар. укук коргоо органдарынын башынан эле комиссияга киргизип, азыр ушу материалдарыңыздарды берсе, иш козгоп, бүгүнкү күндө мына качпай турган жагдай түзүлө эле деп атам да, ошону башынан эле кошуп иштетсеңиздер болмок экен. Улукбек Тойчубаевич, укук коргоо органдарынын бардыгында иштер козголгон Кумтөр боюнча, бирок жабылып калынган. Мен бир пример айтып кеттим. Нанаев 1 миллион 900 миң долларды урдап кеткен үчүн иш козголуп, кайра жабылып калгандагы бүгүнкү күнгө чейин ачылган эмес. Ал болсо издөөдө жүрөт деп бизге берип атат. Издөөдө бүгүнкү күнгө чейин деп, бирок үйүндө эле жатат бүгүн. Эмне толкаларды кошкондо? Ошон үчүн биз мондай жыйынтыкка келип сурап атпайбызбы? Биз көзөмөлгө алалы, алар тергесин. Баягы иште, делодагы ишти бирдеме кылып, көз жаздым кылып туруп, бул таза экен деп чыгарып койбосун деп атпайбызбы? 5 секундуңуз калды.
Жо мурда иштер эми болгон. Азыркыда кошуп туруп в оперативном порядке сразу материалдарды берип ишти козготуп койсоңор болмок да. Ошо жооп бере турган адамдарды камай тургандагы бүгүн Мындайда биздин полномочияга кирбейт биринчиден. Биз мына таптык. Эгерде ушул токтомду колдоп берип, бут тозуулар болбосо, азыр дагы кеч эмес оперативдүү түрдө иштеп кеткенге. Мына түнү менен болсо да эртең берсин сотрудниктерин. 2ден береби, 3дөн береби, бирси күндөн баштап ишти баштайлы. Сөз Надира Азимовна Нарматовада. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, сизге менин суроом, кечээ сиз айттыңыз эле өзүңүздүн баяндамаңызда. Ошол канадалык фирмалардын аркылуу биздин жогорку чиновниктердин аялдары ошол өзүнүн бизнесин өнүктүрүп атат деп. Ошолорду сиз секрет кармабастан ачык эле айтып койбойсузбу? Өмүр бою тойбогон чиновниктердин аялдарына сабак боло эле демде, кийин тумшуктарын тыкпай жөн жүрүшөт эле. Ушунун атын айтып эле койбойсузбу? Надира Нарматовна, Убактын токтотуп коюңуздар. Биздин чиновниктердин аялдары деп айткан жокмун. Муну так айтып коюш керек. Ошол Кумтөр Голд компанияны, Кумтөр Оперейтинг компанияны башкарган президент, вице-президент жана ошол башында тургандардын аялдары. Ал жанакы ошол Кумтөр алтын кенин казып алууга кереги жок аялдардын сумкасын, косметикасын жана башкаларды алып келип, анан кийин ал без растаможкада 0,15 менен гана растаможка болот. Бажы акы төлөнбөйт. Менин оюмча, муну биз тактаган жокпуз, тергөө такташ керек. Балыкчыга келип 0,15 менен растаможка болот да Кумтөргө кетти деп туруп эле кайра Бишкекке же болбосо Алматага кетти деп мен болжолдойм да. Бул менин жекече оюм. Сиз кече өзүңүз сөзүңүздө айткансыз. Ошол келген товарларды биздин чиновниктердин, бир чиновниктин аялы аркылуу реализация болот экен Алматага же Бишкекке деп айткансыз. Ошон үчүн мен сизден суроо берип атам. Тактап айтып койбойсузбу ошонун атыны депчи? Жо ошол Кумтөр Оперейтинг компаниянын руководствосунун аялы да. Экинчи мен суроом, биздин мына директорлор кеңешинин мүчөсү 3 бөкүлүбүздүн алган акчасы 482 миллион 374 миң Америка долларын, андан сырткары дагы чөнтөк акыларын алышат экен да. Эсептеп бөлүп келгенде биздин 120 депутаттын алган айлыгына барабар болот экен. 120 депутатты айлыкты бюджеттен алып койду деп биз укпаган сөзүбүз калбай атат. Ушул 3 эле киши 120 депутатка барабар акчаны алып атат. Мен сизден сурагым келди, Садыр Нуркожоевич. Ушул биздин Кыргызстанга калуучу акча каражаттын эсебинен алышабы же буларга өзүнчө бөлүнөбү? Убактын токтотуп коюңуз. Өзүнчө бөлүнбөйт, биздин кирешенин атынан алып атат десек болот. Мына урматтуу депутаттар, ушул жерден анализ жасап алсаңар болот. Мисалы үчүн бир сырттан келген, четтен келген баякы специалистти кармаш үчүн 1 жылда 1 миллион доллар акы төлөнүп берилет. Ал ошо биздин мамлекетке түшө турган пайданын эсебинен кетип атат. Бизде аныкталган фактылардын бардыгы биздин справкада, отчетто турат. Ошон үчүн мен билгим келип атат. Урматтуу Кумтөр Оперейтинг компаниянын жетекчиси, эгерде сиз мындан ары иштеп кала турган болсоңуз, хвостохранилищелерди калыбына келтирип, ошол жерде таза абаны камсыз кылганга жоопкерчиликти мойнуңузга аласызбы? Кандай жол менен аткара аласыз? I'm a president of Kumtor Operating Company and as such have a personal and a legal responsibility to ensure that the company is run in accordance with the laws and regulations of Kyrgyzstan. Будучи президентом Кумтор Operating Company, я несу ответственность перед законом в соответствии с политикой компании, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, чтобы вся деятельность нашей компании соответствовала требованиям. Конкреттүү жоопту күтөт элем мен. That is my answer. I will certainly fix what's wrong and I won't be leaving. Я отвечаю на ваш вопрос, я говорю, что я исправлю все несоответствия, и я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь в стране. Биздин жергиликтүү ата мекендик кызматкерлердин ошол жердеги эмгек акысы 3 эсе жогору аз болуп атат чет мамлекеттик кызматкерлерге караганда. Ошолорду кандай деңгээлде теңдештиргенге мүмкүнчүлүгү бар бекен? We've been reducing the number of expatriates on my mine for a number of years.
Уже несколько лет нами ведется работа по сокращению иностранных работников, привлеченных к работам на руднике. And certainly it's our, one of our objectives is to reduce our level of expats further so that we have more Kyrgyz citizens in managerial positions at the mine. В цели кампании на данный момент входит дальнейшее сокращение количества иностранных работников и увеличение, соответственно, кыргызских местных кадров. Эми жалпы сурооме жооп берип туруп кутулуп атат, мындай суроо мени канааттандырбайт. Мен акыркы ушул мезгилге чейин ушундай акыбалга жеткиргенде байкоочулук позицияда жүргөн Тышкы иштер министри менен Коопсуздук комитетинин оюну билгим келет. Урматтуу депутат, эми мунун бардыгына бул көп техникалык суроолор болуш үчүн бизге жооп бериш кыйын. Келишимдер боюнча бизге бардык келишимдер башынан баштап Тышкы иштер министри каналы боюнча өтпөптүр. Биз өзүбүзчө баягы биринчи чогулуш баштагандан кийин көп материалдар, мурунку материалдар дагы жок экен. Эл аралык келишим боюнча, акыркы келишимдер боюнча мен Садыр Нургажоевдун жана берилген суроолор боюнча толугу менен жооп бердим. Азыр баягы биринчи отурумдан кийин биздеги юристтер дагы жана бизде болгон материалдардын бардыгын чогултуп, азыр иштөө жүрүп атат иш группасыча. А мурун эмне үчүн мындай болбогон, эми азыр мага жооп бериш кыйын. Бул эмне үчүн мындай болгон эмес да. Анан дагы бир нерсе айтып кетерим, жана суроолорго биринчи бул маселе көтөрүлөрдөн мурун эле биз бул жактан сурадык, жана болгон ушу депутаттык комиссиянын бардыгынын отчету бизге да Тышкы иштер министрлигине берилсе, биз жана бул жерде болуп атпадыбы? Мисалы үчүн эгердеги коюлган могу чечим кабыл ала турган болсо, биз жакта мисалы кандай иштер болуш керек Тышкы иштер министри тарабынан деп. Шамиль Есенжанов, сизге дагы. Кайталап коюңузчу. Акыркысыз баары. Шамиль Есенжанович, мен айтайын дегеним, мамлекетте Кумтөр оперейтинг компания ушунча мөөнөт, ушунчалык деңгээлге жетип, кыргыз мамлекеттин, кыргыз элини тебелеп тепсеп аткандыгын байкоочулук позицияда эмне үнүңөр чыгарбай отурдуңар деген сурооду бердим мен. Я согласен, что надо расследовать и возбуждать по некоторым аспектам уголовные дела, но они были уже возбуждены, их надо поднять, найти эти уголовные дела. Рахмат, урматтуу депутаттар, танапис 2-ден 5 мүнөт өткөнгө чейин. Келген депутаттар катуудан өтөт. Убакыт үнөмдөш үчүн азыр суроолорго жооп бере тургандардын да бардыгы келелек. Ошон үчүн мен бир адамга суроого сөз берип койсом, анан список өтсөк, макулсуздарбы? Бир адам, анан муну списокто өчүрөбүз азыр. Маңдайыбызда турганы. Айнура Тойчиевна, сизге жетип токтоп калдык эле. Сизге азыр суроолорго сөз берсем, анан мына списокты азыр өчүрөбүз, муну менен кетебиз. Сурооңузду бериңиз. Жумуш башталды. Списокты өчүргүлө. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Мен биринчи иретте ушул комиссиянын мүчөлөрүнө, комиссияда иштеген эксперттерге чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин деп айттым эле. Анткени сиздерге чоң рахмат за вашу принципиальную такую позицию. Садыр Нургожоевич, за вашу саясий эркиңиз үчүн. Экинчи маселем, эми мен ойлойм, бул сөзсүз следственная группа түзүлүп, жаза ала турган адамдар сөзсүз буну жазаны алыш керек. За свои действия, бездействия, то каждый должен нести наказание. Я хочу все-таки обратиться к правительству и говорить о сегодняшнем дне. Суром Барда, когда мы готовили, вот я член комитета по бюджету, когда мы готовили бюджет 2012 года, сколько было заложено, да, в бюджет от Кумтора поступления, и когда вас уведомили, что те 19 тонн не будут в этом году, значит, добыты, а будет добыто 12 тонн. Мен бактым не болуп калды. Я еще пол вопроса не задала, уже время. Вы вот так сказали, на минуту с лишним. Урматтуу депутаттар, Жооп бересиңерби? быйылкы жылкы бюджетте Кумтор ишканасынан 6 миллиард 845 салык каралган бюджетте. Былтыркы дивидендти качан алабыз? Совет директоров принял решение в этом году выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. В мае месяце было принято решение о выделении дивидендов в сумме $4 на акцию, в сумме
Это где-то доля кыргызской стороны будет 3 миллиона долларов. Также будут дивиденды выплачены в сентябре и в декабре месяце. И по итогам года будут еще выплачены специальные дивиденды. Сейчас по этому вопросу работаем. Также по поручению премьер-министра мы подняли этот вопрос. В июле месяце также будет рассматриваться вопрос выплаты дополнительных дивидендов. Ну вот вы как представитель кыргызской стороны, почему вы не предлагаете именно такой способ? 50 на 50 товарную продукцию делить. Почему мы все время от прибыли получаем копейки? Дело в том, что 50 на 50 не получается, потому что там есть эксплуатационные затраты, есть капитальные вложения. Вот. И по соглашению в рамках соглашения о новых условиях там оговорено, что государство получает свою долю в размере 14% от дохода. А мы не можем выйти за рамки соглашения со своей должностью. Я вам приведу опыт добычи золота в Заравшане, в Узбекистане. Американская компания Newmont отдает правительству Республики Узбекистан 70% получаемого золота. Узбекистан подписал соглашение о разделе продукции с малазийской компанией, которая будет разрабатывать газовые месторождения, тоже на 50%. Все наши соседи, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, все иностранные компании работают на условиях соглашения о разделе продукции. Ну, я хочу сказать, любые действующие предприятия, даже новые предприятия, которые сейчас вступают в разработку, тот же Талдыблак, Левобережный или Курут-Игорек, они будут работать соответственно налоговым кодексом. И вот в рамках налогового кодекса налоговая нагрузка на предприятия золотодобывающей промышленности, она меньше 14%. И это у нас закон такой, налоговый кодекс такой. Может быть, в свое время были действительно снижены ставки налогов, когда новый налоговый кодекс принимался. Поэтому это же закон такой, они работают в соответствии с законом, и мы не можем навязать им вот новые условия, раз у нас такое законодательство. Азыр сөз Камчек Кыдышевич Ташиевте. Рахмат. Урматтуу жооп берүүчүлөр, бул жерде Комтордун руднигин иштетиш үчүн 450 миллион доллар кредит алып, биздин эсебибизден, Кыргызстандын эсебинен кредит алып курулган ишкана экен. Туурабы? Ким жооп берет? 452 миллион доллар алынып, ошол акча каражаттын эсебинен салынган. Вот. Ошол Комтор өзү биздики болсо, акчаны биз кредитке берсек, биз салып атсак, анан келип эле башка бирөөлөр ээ болуп калып атат. Анан сырткары налог боюнча 630 миллион доллар алыппыз, ушул жылдардан бери. Үлүш боюнча 130 миллион алыппыз. Ал эми Кумтордун тапкан пайдасы канча болду? Бүгүнкү күнгө чейин. Сатылган баанын продукциясы 4,8 миллиард доллар алынган. Анын ичинен 1 миллиард 852 миллиону, анын ичинде 652 миллиону салык, калгандары болсо айлык акы, электроэнергия. Мен сизге конкретно айтам, Кумтор канча пайда тапты ушул жылдардан бери? 4,8 миллиард доллар. Мына, урматтуу депутаттар, Кумтор 4,8 миллиард доллар таптыр. А биз 130 миллион доллар алыппыз болгону. Налогторду эсептебегенде. Бул эмне деген? 10 эсе эмес. Бул 100 эсе болгонбу? Канча болгон, мен даже эсептегенге мүмкүнчүлүгүм жетпей калып атат. 4,8 миллиард доллар таптыр. Мына силердин ишиңер. Мына өкмөттүн, кыргыз чиновниктеринин кыргыз элине кылган кыянаттыгы. Анан кийин азыркы өкмөттүн мүчөлөрүнүн же мамлекеттик чиновниктердин катыштыгы бар боюнча кайсы фамилиялар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, айта аласызбы? Бар, мен аягында айтайын муну. Жок, эми мындай ушунчалык нерсени, миллиарддаган нерсени ачык айткандан кийин Камчыбек фамилия айткандан коркпош керек. Мен жашырбаймын, аягында айтайын, эми күтүп туруңуздар, мен аягында сөз сурадым, ошондо айтайын. Болгону 2,8 тонна алтын запасыбыз бар экен, бүгүнкү күндө Улуттук банкта, Улуттук банк. Ал эми Кыргызстанда бир жылда өндүрүлгөн алтын канча? Кыргыз алтын. Бир жылда канча алтын өндүрөбүз биз? Былтыр 18,5 тонна Кумтордон барын кошкондо бир 19-20 тоннага чейин. Мына 20 тонна жылына өндүрөт экенбиз алтын. Ал эми биздин алтын запасыбыз болгону 3 тоннага жетпейт экен. Мына силердин ишиңердин результаты. Андан кийин Улуттук банк ысыр таркаганда Кыргызстанда канча тонна алтын калган эле?
СССР тараганда Кыргызстанда алтын жок болчу. Такыр жок Бизде беле? жок, баланста жок болчу. Мен билбейм андай эмени, маалыматты. Эме кандай Национальный билбейсиз? банкта жок болчу андай маалымат. Анда жок экен да, туурабы? Мына ошондо СССР тарагандан бери мына 20 жыл өттү. 20 жылда биздин алтын запасыбыз 3 тоннага жетпептир. Ал эми жылына биз 20 тоннадан алтын өндүрөт экенбиз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек элдин алдында. Өкмөттү канчадан башкарды? Мына азыркы өкмөт дагы мына ошол мурдагы өкмөттөрдүн жолунда гана кетип атат. 10 секундуңуз бар. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүн биз чоң чечимди кабыл алышыбыз керек. Кумтөрдү Кыргыз мамлекетинин менчигине кайтарып алышыбыз керек. Кумтөрдөн ала турган акчалардын баарын алып бүтүштү булар. Калган өзүбүздүн элибизге биз калтырышыбыз керек. Рахмат. Сөз Абдыманап Оразбаевич Кутушевта. Рахмат. Мен Суром, Кумтөр оперейтинг компаниясынын жетекчисине. Вы каждый год забираете из этого озера 5 миллионов кубометров воды для собственных нужд. Скорее всего, вопрос будет к правительству. Почему наши дихкани, которые забирают несколько кубов, платят за воду, а эта компания не платит за 5 миллионов кубометров? We've been taking water from Petrov Lake in accordance with the regulations and the laws of Kyrgyzstan. Дело в том, что забор воды из озера Петрова производился в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. And as such, those laws and regulations don't require us to pay for that water. И согласно кыргызским законам, мы не обязаны оплачивать за использование воды из озера. Почему? У нас все, кто пользуется водой, платят за воду. Еще вопрос. Кто вам давал разрешение на складирование пустой породы на ледник Давыдова? И есть ли у вас документ? Можно потребовать у вас копию этого документа? At the moment, we operate under the regulations and laws, and those are framed by the various government departments. В данное время наша деятельность регулируется законами, актами Кыргызской Республики и также предписаниями надзорных органов Кыргызской Республики. We also develop our mining plan yearly, and we work on a mine development program. Ежегодно нами разрабатывается план разработки рудника и представляется на одобрение. Мы в соответствии с этим планом работаем. That mine development program is developed by our own technical experts within the company who work at site. Данный план разработки он составляется техническими экспертами нашей компании. That program is then sent to the technical experts here in Bishkek, Asia Rud Projects. Также этот план проходит оценку местными техническими экспертами, в частности компании Азия Руд Проект. We go through the program and then sign off on it, send it back to the Kumto operating company, and then we forward it for technical expertise to the Agency of Geology and Mineral Resources, and also now the Agency for Regulation. После рассмотрения в компании Азия Руд проектом, то есть ставится подпись чиновников, должностных лиц Азия Руд проекта, потом отправляется обратно в нашу компанию, после чего мы подаем на утверждение план разработки рудника в Госагентство геологии и минеральных ресурсов. Рахмат, сөз Данияр Өмірзақов Сербишалиевте. Рахмат. Абдан көкөйлүү маселе каралып атат. Анан мен чечтим да өзүм суроомду берейин деп. Садыр Нуркожоевич, сиздин оюңуз боюнча алдыгы сиз сунуштап жаткан токтомдун долбоору мыйзамдуу деп эсептейсизби? Эл аралык эксперттердин берген убактымды өчүрүп турсаңыз. Юридикалык жактан берген корутундусундагы турат. Бардыгы мыйзамдуу, мыйзамсыз биз эч нерсени алып чыккан жокпуз. Бардыгы эл аралык мыйзамдарга, анан биздин Кыргызстандын мыйзамдарына туура келет. Рахмат. Мен бул суроо берип аткан себебим юридикалык жактан карайлы деп жатам да ушул маселени.
сөзсүз саясий жагынан карай турган болсок, сөзсүз күмтөрдү жоопкерчиликке тартыш керек. Сөзсүз. Анткени абдан мыйзам бузуулар да көп болду, экологияга да көп абдан таасир тийгизип аткан биз баарыбызга белгилүү. Бирок, эгерде биз чынында укуктук мамлекет түзөлү десек, анда биз өзүбүздүн ишибизди так мыйзамдын чегинде алып барышыбыз керек. Сиз макулсузбу буга, Садыр Нуркожоевич? Туура айтасыз. Мыйзамдын чегинде жасап атабыз анысы деле. Эгерде мыйзамдын чегинде жасай турган болсок, мына сиз сунуштап аткан токтомдо жазылып турат, наделить жогорку комиссию правом расследования деп атат. Сиз өзүңүз юристсиз, мен билгенимче. Анан кийин правом расследования деп тергөө жүргүзсүн деп атасыз да, анан тергөө жүргүзгөнгө жогорку кеңештин укугу жок. Сиз аны өзүңүз туура билбейсизби, мен билбейм. Тергөө жүргүзгөнгө атайын укук коргоо органдары бар, тергөө жүргүзгөнгө. Анан кийин депутаттык комиссия ушундай укуктарды бере турган болсок, анда жогорку кеңеш МВДга айланып кетеби же прокуратурага айланып кетеби, ошол бир чоң маселени туудуруп атат. Бул биринчи. Экинчи, жанакы сиз токтомдо сунуштап атасыз, өкмөттүн токтомдорун жокко чыгаруу деп. Анан жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына кирбейт андай укук. Өкмөттүн токтомдорун жокко чыгаруу боюнча. Бул экинчиси. Мындан тышкары дагы 1-2-3 маселе бар, бирок эң негизгиси бул сиз сунуштап аткан токтомдо мындай жабык түрүндө экспроприацияны сунуштап атасыз да, 10 секундуңуз бар. Экспроприация деген бул менчикке тартып алуу. Биз мурунку бийликтерге окшобойлу, Садыр Нуркожоевич, Бакиев менен Акаевдин убагында экспроприация кылып, бүт бардыгын өкмөттүн же мамлекеттин түйүнө рейдерский захват кылганга. Мыйзамдын чегинде иштейлү. Мен ошол суранып кетет элем, урматтуу депутаттар. Өзүбүздүн аброюбузду түшүрбөй, эл аралык дүйнө жүзү биздин астыбызда карап атат бизди. Жооп берип коеюн сизге. Биринчиден, токтомдо тергөө ишин именно комиссия жүргүзсүн, биз барып алып сурак алалы деп аткан жерибиз жок. Тергөө 4 органдан түзүлсүн деп атабыз. Ген прокуратура, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы жана финансы полициясынан 2ден түзүлөбү, 3төн биригип 12 киши түзүлөбү. Биз ошону көзөмөлгө алып, материалдар менен камсыз кылып туралы деп атабыз. Алар баягы чөнтөгүнө 100 000, 200 000 доллар салып алып туруп, анан кийин ишти жаап салбасын, кагазды жок кылып салбасын деп атабыз. Мындай случайлар толтура болуп атат. Ошонун сыңарында бул биздин регламент боюнча укугубуз бар. Парламентское расследование деп коет, депутатское расследование деп. Ачып окуңуз регламентте. УПКга кирбеңиз сиз, биз регламент менен кетип атабыз азыр. Бул бир. Өкмөттүн токтомдорун биз жокко чыгарып аткан жокпуз. Биз рекомендовать деп атабыз өкмөттү. Жокко чыгаргыла токтомуңарды деп атабыз. Туура эмес кабыл алынган токтом деп. Бул экинчиси. Экинчи сурооңузга жооп. Үчүнчү. Менчикти тартып алып атабыз деп атасыздар. Сентера, то есть Камеко, Сиябеко жана башкалардын бир тыйын салбаганын көрдүңүз го? Каяктагы менчик? Бул Кыргызстандын менчиги. Биз тартып алып аткан жокпуз. Договорду гана атны расторгать этип атабыз биз. Үчүнчү сурооңузга. Төртүнчү, аброюбуз түшүп калды деп атасыз. Урматтуу Данияр Тербишалиев, кайсы аброюбузду айтып атабыз биз? Кыргызстандын кайсы мамлекеттин алдында аброюбуз бар? Мына кошуна казак, кошуна турган Казакстанда жок болуп атат аброюбуз. Бүгүнкү күнгө чейин чек аралардачы элек болуп атат. Анан Канаданын алдындагы аброюбуз барбы биздин? Рахмат, оюңуздарды экөөңүздөр тең билдирдиңиздер. Жакшы эле. Сөз Анарбек Баратович Калматовдо. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, сиздин эксперттериңиздин ичинде экономист барбы? Бар, финансист бар. Барбы? Финансист экономист. Вот я хотел вопрос такой. Поднимите руку, кто экономист у вас, финансист? Вот такой вопрос. Вы скажите четко, пожалуйста, при заключении этого соглашения был заключен заведомо невыгодный для Кыргызстана контракт. Вы согласны со мной? Вы какое соглашение имеете? 2003? Любое соглашение. Соглашений было очень много. Если вы изучали, вы должны все знать. Абсолютно согласен с вашим вопросом. Соглашение 93-го года было кабальным. И вообще это была действительно афера. Соглашение 2003-го это вообще трагедия для республики, я считаю.
Соглашение 2009 улучшило позиции, но не настолько, чтобы было справедливым. Как нам хотелось бы, да? Я удовлетворен вашим ответом. Зачем дальше обсуждать? Давайте отсюда сделаем вывод, уважаемые депутаты, уважаемые члены комиссии. Еще у меня вопрос к Кутмановой. Вы сказали, что надвигается экологическая катастрофа, правильно? На территории Кумтора. Риск чрезвычайно высокий, опасный. Қандай қапашы сөз сізде? Рахмат, Санураш, мен қысқа сұрауларға қысқа жауап берсеңіз, біріншіден жаңағы 310 мың доллар беріп отпайбы? Ошоны мүмкін жыл сайын эле Жетөгүс улуттук паркын түсүп, түздөн түз ошого берсек. Туура болобу? Макул жок деп айтсаңыз. Бул эми мыйзамга туура келбейт го. Себеби дегенде 310 мың доллардагы экологияга зыян келтирген үчүн деп эч бир жерден эсебин чыгарбай туруп, кайсы экологиялык мыйзамдардын негизине таянып жасаганы белгисиз. Балким 3,5 миллион доллар чыгым келип атабы экологияга. Ошон үчүн бул туура эмес бөлүнгөн да. Экинчи, үчүнчү суроо, ушуга чейин 3 жолку парламенттик комиссия ушунда да айтылган жок да, эң негизги маселе. 1 тонна алтындын себестоимосу канча турат? Мисалы үчүн Чүдүновдун айтышы боюнча 2008-2009 эч киреше түшкөн жок. Менин эсебим боюнча биздин 3 тонна алтындан түшкөн киреше Өзбекстандын 1 тонна алтын түшкөн киреше бар экен. Эмне үчүн мынчалык себестоимосы өсүп кеткен? Ошону комиссия иликтедиби? Алтындын 1 тоннасы бүгүнкү күндө 50 миллиондон 55 миллион долларга чейин. Ал эми баасы көтөрүлгөн боюнча, канча пайда түшүп атат боюнча бизге маалыматты берген жок. Себеби Центерада бул секретный маалымат экен. Ошон үчүн биз ала алган жокпуз. Биз ошону ачмайын эч убакта коррупциялык схемасын ача албайбыз. Экинчи, ар бир ишкананын жүрөгү бул өндүрүш. Руда келип түштү, алтын болуп чыгат. Ортодо 1 рудада 0,6 грамм алтынбы, 1 тонна рудада 0,8 ошону Кыргызстан табынан ким көзөмөлдөйт? Себеби 0,4 түшсө, 0,8 түшсө, экеси себестоимосу азайып атпайбы? Бул руданын составын мындай экен да, мисалы завод 4 граммга чейин гана ала алат экен, чыгарып берет экен, бөлүп берет экен. Калган эгерде руданын составында 6 грамм, 8 грамм, 10 граммга чейин болсо, анын бардыгы жана хвостохранилищеге кетет экен да. Андан сырткары жана активдештирилген көмүрдү колдонгондо ошонун составына жабышып калат экен калып. Ошо берген бул ашыкча, жанакы руданын составында ашыкча болгон алтындын бардыгы текке кетип атат да. 4-чү суроо, көп премьер-министрдин аттары аталып унутулуп калат да. Тарых үчүн биз аларды сотко отургузбайбыз, аларды атууга жиберип де кереги жок. Кайсы премьер, кайсы келишимге кол койгон, ошондон Кыргызстан канча миллион доллар зыян тартты. Мисалы үчүн Нанаев кол койгон келишимдин негизинде 180 000 миллион доллар зыян тартып атабыз. Ошо жылы биздин бюджет болгону 200 миллион доллар болчу. Бул мамлекетке карата чыккынчылык. Ошон үчүн комиссия ишин улантып, ошо ар бир премьер-министр, президент болобу, министр болобу, эпизодун кайсы жылы, кайсы келишимге, кайсы министр кол койгон, болжолдуу чыгым канча болгон. Себеби ушуга чейин Кумтор үчүн бир да чиновник жазага тартылган эмес. Бул улана берет. Ошо комиссияга кабылам. Кандай Кабашевич, түшүнбөй калыптыр. Үчөөңүздөр өкмөт менен контракт аркылуу иштейсиздерби? Өкмөт жөнүндө закон негизинде иштейсиңерби? Акционердик коом жөнүндө закондун негизиндеби же Сентаранын уставынын негизиндеби? У нас нету контракта с правительством. Это первое. Мы работаем по законодательству Канады. 10 секундуңуз бар сиздики. Бул контракт негизинде иштеш керек. Кайсы кызыкчылыкты кантип колдош керек? Эгерде ошону колдобосо кайра отзывать этебиз деген контракт негизинде иштеш керек. Анан урматтуу коалиция мүчөлөрү, могу даярдалган токтом өтө чийки. Бул боюнча кабыл алсак уят болуп калабыз. Ошон үчүн кайра биргелешип, радикалдуудан берирээк, бирок мындан күчтүүрөөк опол тоодой маселе каралса өтө майда токтом жазып койгонбуз. Кайра иштеп чыгалы. Рахмат сизге. Сөз Курманбек Сапарович Деканбаевда. Я его пропустила. Рахмат. Садыр Нурғожевич, сизге сиздин жанакы экспертный топко чоң ыраазычылык билгизебиз. Ушу эксперттердин аракетин тажрыйбасын дагы колдонушубуз керек. 100 жолу уккандан көргөндөн 1 жолу барып көргөн артык деген кыргыздын сөзү бар. Мен ушу комиссиянын мүчөлөрү менен чогуу Кумторго барып экология катастрофаны өз көзүм менен көрдүм. Миллиардтаган Кыргызстанга мамлекетине зыян келтиргенин көрдүм элине. 356 гектар хвостохранилищаны
Менин суроом ушу Жапары Делгирге анан ушу эксперттерге. Дамбасы эмне материалдан курулган? Дамба эртең урабайт деп ким кепилдик бере алат? Дамба хвостохранилища построена в самом начале деятельности и с нарушениями. На сегодняшний день продолжаются работы по укреплению ее с 2003 года, но они под видом укрепления туда захоранивают токсичные отходы, химические вещества, материалы, значит, твердые бытовые пищевые отходы вместе с медицинскими инструментами. Этому мы были свидетели, вы видели на видеосъемке. Это запрещено законом. Должен предъявляться иск. Мен кошумча жооп берип коеюн. Сиз дагы баргансыз, өз көзүңүз менен көргөнсүз. Баягы хвостохранилище толуп бараткандыгына байланыштуу жээгине баягы мусорларды Караколдон, Балыкчыдан ушу Бишкекке чейин алып барат экен. Андан сырткары ушу техникаларды көмүптүрүп эле үстүнө топурак менен көтөрүп аткан сиз өз көзүңүз менен көрүп келдиңиз. Жок, мына мен ушу атайын мына өкмөттүн өкүлдөрүнө айткым келет да. Ким кепилдик берет эртең урабайт депчи дамбанычы. Ошо топурактан жасалган дамба деген канчалык чыдап берет? Сейсмозондо турат 8 балл мененчи. Урматтуу Жапаров, жооп берсеңиз. 1994-95 жылдарда жасалган проекттин негизинде салынган бул дамба. Азыркы биздин тапшырма ушул комиссиянын алкагында бул салынган бүгүнкү күндө дамба. Биздин талапка ылайык келеби келбей ошону изилдеп чыгып туруп анан оңдоо иштерине киришибиз керек. Мен уламын менен бир эле сууну берем, токтотуп койгулачы. Ким кепилдик берет урабайт дегенгечи. Орусча айтып берем, кто дает гарантию, что эта дамба завтра не развалится? Даст кто-нибудь гарантию? Фишер может дать такую гарантию? Бергачи спрос Фишерге. The tailings dam construction has been engineered to withhold a certain earthquake on a Richter scale. Проект дамбы хвостохранилища предусматривает устойчивость к землетрясениям с большими баллами. A massive designs completed by North American technical consultants, Russian technical consultants, and also our own Kyrgyz technical consultants. Повторюсь еще раз, проект дамбы хвостохранилища был разработан как российскими, так и североамериканскими и нашими местными учеными. Гарантия жоқ екен да. Динара Расиевна, Петров, Давыдов, Лысый мөңгүлөрү тамчылап эрип көз жашын чыгарып жатышат. Мөңгүлөр жоголду. Бүгүнкү ошо Атабадан келаткан ошо Ысыкөлдө касиеттүү жердеги мөңгүлөр жоголду. Миллиардта деген ушундай зыян келтирди. ЭКЦТ генеральный прокурор ишке коюнга болобу ошо экине? 10 секундуңуз бар. По законодательству Кыргызской Республики можно предъявлять, возбуждать уголовное дело за значительный ущерб. В данном случае ущерб уже был озвучен более 2 миллиардов за размещение на ледниках. Более того, по статье 8 Закона об отходах производства и потребления, собственник, размещающий отходы в неустановленных местах, должен восстановить, привести в первоначальное состояние. Урматтуу депутаттар, биз Бороке иште Садыр Жапаровдун кылган ишин узартып, комиссия менен дагы изилдеп, Кумторду Центеранын акцияларын алышыбызда дагы Кыргызстан өз иштетиш керек. Бул 70 бала деген ушунда иштеш керек. Урматтуу депутаттар, Танапис 15 минут. 61 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, каттоо жүрүп жатат, келгендер каттоодон өтө берет. Сөз суроо берүү үчүн депутат Карганбек Садыкович Самаховто. Биздин минус бар бу жерде? Орун басары бар, Кана минус? Дамира Динановтан жылына. За министр бар азыр келет, но чыгып кетти. Азыр айтабыз. Башкасына берип турасызбы? Мен ошо минустан баштайт элем, себеби bizde o лицензированияда мыйзам бар да. Эгерде лицензиясы жок, мыйзам иш алып барган ишкана сөзсүз түрдө ишканасы менен кошо подлежит к конфискации деп ошону сурайын дедим эле биринчи. Эл журт чакырып койгулачы минусту. Алазимович,
Эми жетилеген чегиңиз да бар. Мен анда мурунку министрге суроо берейинчи, Марат Таштановичке. Сиз жооп берип коесузбу? Лицензиясы жок иш кылганда подлежит конфискации или нет? Та или иная организация. Согласно закону о лицензионной деятельности. Биздин конфискация деген термин Эмже иш токтотуп дегенде. кылмыш жаза кодексинде интерпретация болот да, бардык мыйзамга жазылса дагы баары бир кылмыш жаза кодекси аркылуу атайын компетенттүү органдар аркылуу конфискация болот. Биздин юридический заключениеде биз бүт составын берип атабыз. Ошол эле лицензиясы жок же болбосо экология мыйзамдарын бузган учурларда кайсыл учурларда конфискация болот. Мисалы үчүн кылмыш жаза кодексинин 204 беренесин биз так көрсөтүп аны талдап бердик сиздерге. Рахмат, Марат Таштанович, сиз 2007-жылы бир эрдик кылдыңыз эле. Биз ошо оппозицияда жүрүп жазган катыбызга жооп бердиңиз эле да. Жер казынасы боюнча мыйзамдын 2-13 беренеси Кумтөр тарабынан абдан чоң мыйзам бузгандыкка жатат деп жооп бергенсиз. Мына катыңыз турат менде. Туурабы? Ооба, мен Адилет министри болуп жүргөндө ошондой кат жазгам. Кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн бул маселени чечиш керек деп. Туура, мыйзам бузгандыкпы бир. Экинчиси, урматтуу депутаттар. 2000-жылдан 2005-жылга чейин эл өкүлдөр жыйынында мен депутат болгонмун. Программа приватизацияга, менчиктештирүү программасына мен да добушумду бергенмин. Ошол кезде кыргыз алтындын ичинде турган Кумтөр оператив компаниянын 66% мамлекеттик доля болчу. Ошондуктан жогорку кеңештен жанагы реструктуризация боюнча концепцияны бекитпестен жеңичинен токтом чыгарып туруп берип жиберишкен. Бул экинчи мыйзам бузуу болуп жатат. Үчүнчүсү, мамлекеттик гарантия менен 452 миллион долларга акча алынган. Ошого Кумтөр ишканасы салынган. 2003 жылы 100% мамлекетке өткөн. Туурабы, Марат Таштанович? 2007 жылы 100% мамлекетке өтмөк, бирок 2003 жылы өтпөй калды да. 31 декабрда реструктурация жөнүндө келишим түзүп коюшуп, центраны уюштуруп коюшуп өтпөй калды. Баары тең дойлода болуп өтпөй калды да, туурабы? Ушу менен эки чоң мыйзам бузуу болуп атат Кумтөрдүкү, туурабы? Анан урматтуу депутаттар, мына ушунча мыйзамды бузгандан кийин биз эмне эртеден бери эмнени обсуждать этип атабыз? Давайте примем решение. Биз, Марат Таштанович, бир жактуу болуп келишимден чыгып кете алабызбы? Тем более бул ратификация эл аралык абройдо болбоптур. Туурабы? Биринчиден, Кыргыз өлкөсүнүн, Кыргыз мамлекетинин толук юридикалык, укуктук, улуттук мыйзамдар боюнча дагы, эл аралык мыйзамдар боюнча дагы толук укугу бар. Бул келишимди жактырбай чыгып кеткенге, келишимди жок кылып койгонго, анан башка сотторго бергенге дагы. Урматтуу депутаттар, давайте бир жактуу келишим кабыл алып берели дагы, өкмөт чечимин алсын, бир жактуу болуп туруп келишимден чыгып кетсин. Анан Кумтөр келип кайра жаңы келишимин түзсүн. Мына жерде мен член совет директорлорго суроом бар эле да. Убакыт кошуп койгула. Силер жана 200 миң доллардан айлык алып атпайсыңарбы? Мамлекетке салык, соцфонд төктүңөрбү? Мында оордук кылган жокпу чөнтөңөргө? Мен налоговая декларация толтурдум. Ибраев Карыбек. 400 миң сом налоговый эме начислять этилди, 260 миң сом долларга кайтарылган Канададан төлөдүм, 130 миң сом Кыргызстанга төлөдүм. Совесть грызет или не грызет, айтып коюңузчу. Депутат Самаковдун суроосуна жооп берейинчи. Алган акчама көп эле сөз болуп атат. Мен кечүүда айткам, бүгүн да айтып коеюн. Былтыр мен 6 ай иштеп 23 миң доллар алгам, ошо налогтон кийин. Ошол Канададан налог төлөгөндөн кийин, ошол акчада мен бияктан төлөп бердим бүт бар налогтун баарын. Отчетуңарда эмне 200 миң доллар деп жүрөт? 200 билбейм, мен эмне эле бай кылып атышат, ошону түшүнбөй койдум. Актанбайсыңарбы анан? 200 миң доллардан алып, Кыргыздын алтынын карматып коюп, мындай беттерди кызартып коюп жүрүшөт деп сөк атпай элдимби? Жок, аны сөккөнгө эч кимдин укугу жок деп ойлойм да. Анан айтпайсыңарбы, актанып кагаз бербейсиңарбы? Мен кагазды көргөздүм, айттым баарын.
болгон алганым акчалуу ошол. Кайдагы 200 миң ошону түшүнбөй койдум. Мен сунушумду алда совет директордон. Карганбек Садыкович. Силер совет директордон кеткилечи жигиттер. Силерди ким сунуш берген, анан кандай критерий менен сунуш берген силер ошока? 7 апрелдин баатырсыңар уже. Кандай критерий менен? Эмне дейсиңер түшүнбөй Кетип калгыла жактан. Жок, аны эмне кетип эле калабыз, анын эмнеси бар экен? Ошентип эле да. Бир ошо жерде же мына бир мыйзам бузуулардын бирөөнү айтпасаңар ошол жерде отуруп алып. Жерге келгенде арга чомукту айтып атасыңар. Же чечпесеңер, же сунуш бербесеңер, жаныңарда отургандарга 3 миллион доллардан алат экен отуруп. Айтпайсыңар ушуларда элдин байлыгын бөлүп тарап, жарып кетип атасыңар деп. Кечирип койгула, мен жомок айтканга жомокчу эмесмин. Мен жумушумда Сиз ак таза жакшылап жооп бериңиз. Акырат айтпайлы койчу мага. Директорлар кеңешинин мүчөсү. Сиз андай парламенттен антып жооп бербеңиз. Мына азыр комиссия көтөргөн маселелерди сиздер ошол жерде отуруп алып көтөрсөңүздөр, сизге эч ким мындай сөздү айтпайт эле. Араз аны көтөрбөгөндөн кийин бүгүн бул жерде отургандан чыдагыла. Бүттүңүзбү? Садыке сунуш. Эмелеки эки мыйзам бузганды киргиз дагы, токтомду киргиз, односторонний порядка давайте расторжение кылалы, тем более туура айтасыз. Оолдо бекитпегенден кийин, эл аралык статуска бул келишим ээ болбогондон кийин эмне эксперттерден бери убакытты кетирип отурабыз. В одностороннем порядке давайте кетели. Рахмат. Карганбек Садыкович, маалымат үчүн айтып коеюн, мына айтып атпайбы, 25 эле миң доллар зарплата алдым бир жылда деп. Бул только зарплата. Андан сырткары көп төлөмдөрү бар. Вознаграждение дегени бар, ценный бумагадан дегени бар, дагы башка болуп отуруп 188 миң доллар бир кишиге бир жылда берилип атат. Муну мен асмандан алган жерим жок, Сентера берип атат. Мына мен Алдашевке берем, Муралиевке берем, жана дагы башка Ибраевке берем деп. А булар зарплатын эле өзү айтып атат да, бирок беркилерин айтпай атпайбы? Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор бүттү. Азыр процедурный 3-чү микрофон. Рахмат, төрага. Надеемся, бүгүн бир да депутаттын микрофонун өчүрбөйт деп. Сиз тарабынан. Жок, меникини өчүрсөңүз анда катуу сөздөр айтылат. Урматтуу өкмөт жетекчиси, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Бизде Кыргызда, именно Кыргызда кызык нерселер бар экен. Бирөөнү катуураак талап кылып сурап койсоң жетекчилерден, бир нерсе үбүт кылып атат деп айтат экен. Эгер бирөөнү мактап койсоң, бир нерсе алып алганбы деп айтат экен. Мына ушундай бүгүн сөздөр болуп кетти. Өмүрбек Токтогулович, урматтуу мүчөлөр, мен силерден бир нерсе алдымбы? Же менин бир туугандарымы жумушка орноштурдуңарбы? Же мен силер менен баняга бардымбы? Же тамак ичкени бардымбы? Ошон үчүн мындай нерсе болгон жок. Менин кызыкчылыгым бир гана мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы. Менин өзүм позициям бар. Бул эмне үчүн айтылып атканын кийинчерээк түшүнөсүңөр. Азыр менде бир сунуш болуп атат, урматтуу төрага. Ушул жерден Рыбачиден келген, Жетөгүздөн келген биздин жарандар бар. Ошолор сөз суранып атат. 5 мүнөттөн болобу берели. Бул элдин өкүлдөрү биринчиден. Экинчиден ушул келгиле. Азыр комиссия жакшы иштеди. Мындан өткөн факты жок. Кайсы фактыны еще доказать надо? Суубуз, мөңгүлөрүбүздөн жоголсок, мен кечеде айттым эле. Анда биз энергетиканы жоготобуз. Энергетиканы жоготсок, анда биз өлкөбүздү талкалайбыз. Анда бизге душмандын, тышкы да ички душмандын кереги жок. Ошон үчүн азыркы комиссиянын жыйынтыгын колдоп койсок, ошону менен бирге мен сизден төрага суранып кетем. Рыбачиден келген, Жетөгүздөн келген, ушул биздин атуулдарга бирден өкүлдөрүнө сөз берип койсоңор. Туура болот дейм, акыйкат болот деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Мен ойлойм, баардыгыңыздардан бир адамга сөз берсек, Максат Эсеновичтер бай келип кеттиле, Талант Макишевичтер келдиле, Курманбек Сапаровичтер ушу сөз берип коелук депчи. Бирөөнү бир адамга берсек болот да, кандай дейсиңер, Баардыгынын мнениясын айтып койсо керек. Макулсуздарбы? Эки кишиге, макул эки кишиге. Баштай бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Мен Акатов Марат, Балыкчы шаарынын тургуну, Кумтөр элдики кыймылы коомдук бирикмесинин уюштуруучусунун бири болом. Мен эми айтылгандардын баарын кайталабай эле коеюн, айтылбаган нерселерге токтолоюн.
Ысык көлгө президентибиз Алмаз Атамбаев барганда айтты. Кумтөр 10 миллиард доллар тапты. Биз ар кимден акча сурап жүрөбүз деп. Биз президентке көбүрөөк ишенебиз. Себеби ал киши калп айтпайт. Анан 10 миллиардты биз жалпак тил менен айтсак 4 вагон, азыркы расмий маалыматтарга караганда боюнча 4 вагон алтын алыптыр Кумтөр компаниясы. Ошондон ар бир вагондон 500 килограммдан алтын алыптырбыз. Дагы жакшы ошону алганбыз. Албай калсак эмне болот эле? Анда ойлоп пушайманбыз. Анан менин айтайын дегеним айтылбай калгандарга. Бул Кумтөр компаниясынын жетекчилери кыргыз элин маңкурт кылып, кыргыз элде ушундай акылы эси тунук таза адамдар жок экендей мамиле кылышат. Себеби биздин эң биринчи түзүлгөн 92-жылкы келишимде 10.070 гектар жерибизди алып туруп залогко коюп, ошол акчаны 460 миллион акча алып келип туруп, миллион доллар. Биздин жерди иштетип атат. Биздин кыргыздардын арасында андай акылыбыз, ошентип иштете алган кишилерибиз бар болчу. Бирок ошол убактагы президентибиз бизди ушунчалык унижать этип, бирок Кудай Тааланын жазасын алды. Мына өз элине келе албагандыгы бул эң чоң жаза. Экинчи камкор президентибиз дагы келишимди оңдоп, өзүнүн кызыкчылыгына көздөдө эле ал дагы Кудай Тааланын жазасын алды. Мына биз эчтеке деп бул компанияга мындай эме кылган жерибиз жок. Биз мына балыкчы, тоң, жетөгүз элдеринде өлүм житимди адамдардын арасында көбөйүп атат. Ар кандай оорулар көбөйүп атат. Ушуларды независимый комиссия түзүп текшерип берип, кагазыңарды көргөзгүлөчү. Макул, анда силердин Кумтөрдүн зыяны жок экен деп биз макул бололу дейли. Биз деген ушундай бийликтин, элдин көйгөйүн, элдин айтып аткан талаптарын укпагандыктан былтыркы жылы Кумтөрдүн астына 3 жолу чыктык. 3 жолу тең жогорку кеңешке ар бир фракцияларга кайрылдык. Урматтуу эл өкүлдөрү, жардам бериңиздер деп. Акыркысында 8 күн биз жол тозгон жокпуз. Кумтөр деген бул жеке ишкана. Жергиликтүү эл менен эгерде нааразычылыктар болсо, ушундай жолдор менен чыгууга болот экенин билип, астына Кумтөрдүн техникасынын кыймылын гана токтоттук. Биз бөлөк Убакыт кошуп койгула. Дагы 2 мүнөт бергиле. Биз эч кандай закон бузууларга алып барган жокпуз. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сиздерден суранарыбыз, эл үчүн иштесе Кумтөр компаниясы иштесин, болбосо биз азабын тартып ушинтип жүрө беребизби? Мен сиздерге ушу сөздүн аягында убакыт бар экен. Айтайын дегеним, ушу трибунада туруп, жогорку кеңеште биздин бир сакалдуу, аксакал кишибиз элим жерим деп жүрүп, ушу айтты эле, ошол кишинин сөзүнө мен кичине улап койдум, бир айтып коеюн. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз, тур кыргыз, намыс кайда, ар кайда, кыргыз деген байыркы баатыр эл кайда, сактап келген эл жерин, ата журтун, аттың дүйнө, Манас атадай эрлер кайда. Биздин элибиз, жерибиз үчүн деген адамдарыбыз аябай көп. Сиздердин чечимиңиздерди бүт кыргыз эли күтүп турат. Ойлонуп туура чечсеңиздер, бизге эл үчүн, жер үчүн деген бир пайдасы тие турган иштерди кылса экен. Бул кишилердин ушундай чектен чыгып кылган иштеринин бирөө, мисалы Танаев мырза убагында айткан, массалык маалымат каражаттарына интервью берген. Ушу Кумтөр ишканасынын майрамы болгондо биздин уялаш эмеси, дили бузугураак тууган канадалык туугандарыбыз майрамында Канададан пирашка алдырып, самолет жиберип, пирашка алдырып майрамдашат деп. Бизди карагылачы кандай ушунчалык унижение кылып атышат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, баарыңыздардан суранабыз, ушул чечимди, токтомду эл үчүн деп
Биз эртең эл тарых мезгил баарын ордуна коет. Ошон үчүн сиздерден суранарбыз, туура чечим кабыл алып берсеңиздер. Рахмат көңүл. Рахмат чоң сизге. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, микрофонду жакыныраак өзүңүзгө. Саламатсыздар, эл депутаттары, саламатсызбы төрага, өкмөт мүчөлөрү, Калчаев Нарис, Жетөгүз район жаштар кеңешинин төрагасы. Биз ушул биздин көйгөй бар болчу, ушу 4 күн жол жаап турганда ушу жерден бир дагы депутаттардан басып барган эмес эле, ушу жерде бир гана Максат Сабиров агабыз келди эле, ушу жерден келип ушу көйгөйдү угуп, анан ушу маселени чечебиз деп, анан ушу жерде өкмөттө базар күнгө карабай ушу жерден келип жыйын өткөзүп, ушуну чечип беребиз 20-сында деп туруп бизге акыркы эмени берген, баягы өзлөрүнүн кылып жасап беребиз деп туруп эң биринчи көйгөйүбүз калган, көчөтөн бери 2 күндөн бери угуп отуруп ушу жерде биздин көйгөйлөр жетпей атабы деген бир туңуйга келип отурабыз да. Биздин эл азыр күтүп отурат, Жетөгүз эли. Ушуну бир эстеп койсоңуздар. 20-сына чейин деп биз ар бир балдарга сөз бергенбиз. Ар бир айылда ушу жерде келип отурган 40 баланын ар бир артында 100дөн 200дөн бала күтүп отурат. Эмне болду? Улам телефон чалып, кандай решение болуп атат, эмне болуп атат, кандай чечилип атат деп. Ошону эске алып койсоңуздар. Бир айтып коет элек, ушу 20-сында чечип беребиз деп. Ушу жерден мына руководитель аппараттан келип, Беков келип, ошо стенограммасы да бар. Ушу жерден отуруп, Садыр мырза да айтты эле, ушу жерден ушул нерсе жогорку кеңеште чечилет, карайбыз, ушуну киргизип беребиз деп. Анан бул жерде биз айтып кетет элек, элдин атынан жанатан бери сөздөр болуп атат. Бул кишинин, бул депутаттын элдери келиптир, тиги депутаттын деп. Биз айтат элек, биз ар бир депутаттын кишилери эмеспиз. Ошо депутаттар биздин депутаттар, биздин сөздү, биздин үнүбүздү жеткизе турган депутаттар. Ушул жерде өкмөт мүчөлөрү отурасыздар. Же болбосо ушул маселени ушуга чейин чубап келип, ушуга чейин бүгүн бир чекит коюп, ушуну бир чечели деген маселени ушул жерден бир катуу эме менен койбостон бир ар бир жака тарта баштадыңыздар да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырат элем. Келип ушуну туура жагына чечип берсиңер. Жер маселеси боюнча бизде эң биринчи ушул көйгөй болуп аткан жер болуп атат. 16 миң деп жантан бери какшап айтып атсак дагы бирөөңүздөр угуп, же болбосо бирөөңүздөр бир көңүл буруп койгонсуздар, мындай бир ушундай бир жат көрүнүштөр көрүнүп кетип атат да. Ошон үчүн айтып коет элек, мына жер боюнча эгер мыйзамсыз деп айтканга бул толук укук, анткени мына бул жерде уголовный дело козголуп отурат. Ошол экини токтотуп койгонсуздар. Эмне себептен токтотуп койгон? Мына азыр эле Аса эже айтты эле ушул жерден. Алы караш боюнча мына ушуну айтып койсок, мына справка по уголовному делу бул козголгон. Андан кийин следствие установило следующее деп турат. В декабре 2009 года по поручению руководства аппарата правительства Кыргызской республики А. Карашева деп турат. Эми ушул жерден калганын эме кылбай эле, мына кагазы турат, ушул жерден иш козголгон боюнча приставдуу токтотулган иш токтоп турат. Эмне себептен токтотулган ошол иш? Ошол 16 миң бул жерде бүт бары показания берип атат. Ошол Жетөгүз элинин жанагы мыйзамсыз деп 2009-дан кийинки берилген келишимден сырткары 2010 жылы ошол боюнча мына Кубанов бул жерде отурат Исабеков, ушул киши да сотко берди эле, ушуну да жылдырып келатасыңар. Бул иш боюнча бир карап туруп, ошол 16 миң гектарды биз жөн эле айтып отурган жерибиз жок. Ошол жерде жайыт. Ошол жайытты булар талкалап, жанагынча чыгым келтирди деп туруп, мына могу жерде следствие көрсөтүп атат. Эмне үчүн ушуну көргүңөр келбей атат? Эмне үчүн бул соңку кишиге көрүнүп калган нерсени ушул килтейген залда көрбөй калабызбы? Убакыт кошуп койгула. Өкмөттүн мүчөлөрү, ушул элдик депутаттар ушул нерсени көргүсү келбесе, анда Кыргыз эли ошол Жетөгүз элине барып туруп ошол жерден чечишелик. Анда эң маселени мындай кабыргасынан койсок да, мына азыр эмне деп элге айтабыз чыгып туруп, элди кантип токтотобуз эртең? Ошол жерге барып туруп анан ошол жерди талкалап койгондон кийин токтотобузбу же ушул нерсеге келип ушул жерден бир мыйзамдуу түрдө, кагаз түрүндө, мына мыйзам чыгаруу деп туруп ушул жерде отургандан бир кагазды ары тартабыз, бери тартабыз, 3 күндөн бери ушул жерде мына эшиктин алдында турабыз. Эгер ушуга көңүл бурбасаңыздар, анда көңүлүңүздөрдү бир 3-чү вариант деп коелук. Мына 2 вариант келип атат азыр токтомдун. 3-чү вариантты биз көчөбүз кабыл алганбыз. Бул жергиликтүү элдин
токтому болгон. Эгер ушул нерсе эки жактан чечилбесе, анда 20-сынан кийин мына бүгүн 23 болуп отурат, 25-инден кийин ошол жерден комбинаттан барып туруп, ошол жерден ушул бүт барыңыздар ушул жерде кнопкалар баарын көтөрүп алып барып ошол жерден чечкиле анда. Ошондой эле бир нерсеге, ошол нерсеге келип токтолдук. Мына балдарды ушул сөздү айткын деп мени чыгарды. Андан кийин дагы айтып койсок. Бүтүрүңүз оюңузду, кошуп койгула. Оюңузду бүтүрүңүз. Жок, бизге айталык, бизге мына экология маселеси боюнча айталык. Экология деп жантан бери айтып атасыңар, где факт, андан тигиге мулга деп бир сүйрөп атасыңар. Мына барып көрсөңүздөр ошол жерде мына азыркы тапта суу жок мына. Ошол килтейген 2 ай суу сугарып отурчу мына кетпен дешип эртең менен саат 4-төн баштап кечки 4-кече тиги 12-ге чейин сугарып суу талашып ошол жерде мына азыр барсаңыздар беде гүлдө уже чапканга жарап калды, бирок жанагындай өзүнүн немесин жоготуп койду. Бүт барын карап көрүңүздөр, суу жок, мына барып көзүңүз менен көрсөңүздөр болот. Андан кийин айта турган маселе, жанагы бизге эртең алтын менен биз агротубузду же жанагында алма өрүгүбүздү сугара албайбыз. Биз жанагында бизге таза экология керек. Бизге жанагындай инвестор кереги жок. Жанагынтип келип туруп өзүнүн биздин бүт ырыскыбызды соруп алып туруп кайра садагасын берген инвестор бизге инвестор деп эсептебейбиз. Ошондуктан ушул нерсени туура жагына чечип бериңиздер суранабыз. Рахмат. Рахмат чоң. Урматтуу депутаттар, мындай тартипте кетсек, сунуш сиздерге, комиссиянын мүчөлөрүнө сөз берсек. Ага чейин Кубанычбек Сатиндиевич Исабековго сөз берсек, бул жерде айтып калды депутаттар. Анан комиссиянын мүчөлөрүнө Садыр Нуркожоевич баш болгон, ким чыгып сүйлөйм десе, регламент боюнча убактысын белгилеп берсек, анан өкмөткө берсек, анан комитеттин төрагасына берсек. 3 комитет караган, ошонун корутундусу бар. Макулсуздарбы? Анан токтомду бир жолу токтом таратылды. Токтом боюнча дагы бир жолу сүйлөгөн четкиле. 4-нчи микрофон. Токтомдун алдында фракциянын атынан дагы каалаган фракциялар болсо, жыйынтык сөз катары фракциянын лидерлеринде 5 мүнөткө чейин сөз беришиңерди. Фракциянын атынан жыйынтык сөз. Фракциянын атында лидерлерине каалагандар болсо, биздин ата мекен фракциясы сөз сурайбыз. Регламент боюнча укук бар. 5-нчи микрофон. Урматтуу төрага, мен да бир аз 2-3 мүнөт сөз берип коюңуз, комиссиянын мүчөсү катары. Мен бир аз айтып кетет элем да, ушул көйгөйдү мына 2-3 күндөн бери талкуулап атабыз. Чындыгында мурда ушул жерге көлдүн элдери да келип отурат. Мурда көлдүн эли акча саначы эмес. Ишенчү өкмөткө, жогорку кеңешке, президентибизге ишенип, макул деп ушул биздин байлыгыбыз болуп атат деп. Жылдан жылга Кумтөрдүн жеринин кечээ өзүңүздөр көрдүңүздөр, кандай ахыбалга келип атканын, жайыттар кандай ахыбалга келгенин. Азыр эми ошол жердеги заповедниктердин дагы ошондой көл болуп, химический көл болуп, ошол жайыттардын баары талкаланып кетишин элестетип алып, элдин жүрөгү түшүп атат. Чындыгында азыр биздин колубуздан келишинче ушул жерден мына кечөөдө айтылып кетти, ушу 20 жылдан бери чечилбеген нерсени чече алмак белек дегендей сөздөр да козголуп кетти да. Эгерде чече албасак ачыгын айтып беришибиз керек элге. Чече албайбыз. Анан карайлы, көрөлү, дагы текшерели деп дагы жылга өтүп кетпестен бул жерден чечкиндүү кадамдарды коюп, элибиз үчүн, журтубуз үчүн ушул Кумтөр проблемасын чечип беришибиз керек. Эгерде бул проблеманы ким каршы чыгып, кой, дүйнө жүзүнө биздин баркыбыз кетет, анан тиги мындай болобуз, тигиндей болобуз деп карап отура берсек, баардыгын жаган калчашыбыз керек, туура. Бирок чечкиндүү кадам кылып, элге чечип беришибиз керек да. Эгерде муну кимде-ким каршы чыгып, дагы эле баягы системадагыдай токтотуп коюп, эртеңки күнү ушул боюнча кала турган болсо, мен ойлойм, бул кыргыз элинин душманы депчи. Мен айтып кетет элем, мына майда чүйдө эле ушул Кошуп коюңуздар, оюн бүтүрүңүз. Ушул өзүбүздүн ичибизде гана болуп аткан майда чүйдө нерселерди чече албай атабыз да. Ушул Кумтөрдөгү жана айтылып кетти. Канча КАМАЗдары бар, иштеп атат, техникалар иштеп атат. Ошолордун баарынын бирөө хажайындары бар. Баарынын ошол жерде кызыкчылыктары бар.
Ошол жерге жанагы продуктларды кийип аткандардан өйдө кызыкчылыгы бар. Ошонун баары ачыкка чыкпай атат, элдин баары көрүп атат. Андан тышкары биз айтып атабыз, көлдүн 2,5 миң кишиси ошол жерде иштеп атат деп атабыз. Ошол 2,5 миң кишинин ар бири 3 миң доллардан взятка берип кирип атат ошол жерге. Мына 3 миңден 5 миңге чейин взятка берип кирет. Анткени ал жерден эч ким кеткиси келбейт. Бирок элдер кетип атканда жанагы по состоянию здоровья кетиребиз, же болбосо по собственному желанию жазып бергиле дегенде айласы жок жазып берет 35-40 жаштагы балдар. Биздин ден соолугубузду кийин башка жака жарабай калалы деп. 200ге жакын бала жылына алмашып турат. Ошолор 5 миңден мына взятка берип атат. Биздин эле чиновниктерибизге. Ошондуктан мен айтып кетет элем, биринчи ичибиздеги дагы майда проблемалардын баарын өкмөттүн карамагында чечип, андан тышкары жана комиссияны да узартып, ушундай чоң проблемаларды карап, кыргыз элине чечип берели деп. Рахмат. Рахмат. Камчыбек Кылышбаев Ташиевте сөз, Садыр Нуркожоевич лидердин сөзүн Камчыбек Кылышбаевичке берди. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Кыргызстандын кумтордун үлүшүндөгү 33% өтө аз экендигин баарыбыз белгилеп айтып отурабыз. Алтындын өзүн эмес, кирешени бөлүү, бул бизге зыян алып келгендигин дагы айттык. Чыгымдар көбөйтүлүп, киреше азайтылгандыгын баарыбыз көрүп турабыз. Жаңы кошумча коррупциялык келишимдер түзүлүп, акыры келип баарынан кол жууп олтурганыбыз дагы бүгүнкү күндө айкын далил болуп отурат. Биринчиден менен бирге машинада келе жаткан, каза болгон маркум кыргыздын чыгаан уулу Насирдин Исановдун тагдыры да табышмактуу экендигин, аны дагы ушул кумтордун алтынына байланыштырып бүгүнкү күнгө чейин коомчулукта айтылып жүрүп келет. Исанов кумторго каршы чыккан инсандардын ошол маалдагы мамлекет жетекчилерибиздин бири экендигин муну дагы бүгүнкү күндө эстен чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү бийлик мурдагы эле бийликтегилердей эч көңүл бура турган эмес. Анысы аз келгенсип, ар түрдүү жең ичинен сүйлөшүп алып жатышат. Кумтордон түшкөн 1 миллиард сом бюджетке түшүш керек деп мен бир нече жолу ушул трибунадан айттым эле. Ал эми бүгүн өкмөттүн жетекчиси Өмүрбек Токтогулович айтып атат, буну бизге спонсор болуп берди деп. Кандай биз спонсорлор менен эле мамлекетти багып калдыкпы? Эмне бир спонсор 20 миллион доллар бере турган болсо, анда жок эле дегенде кирешебиз ошол спонсордон 200 миллион доллар алышыбыз керек эле бир жылда. А биз эмнени алып атабыз? Биз кийинки жылдын эсебинен 20 миллион долларды алып атабыз. Өмүрбек Токтогулович ушул сөздү айтаарынын алдында өтө терең ойлонуш керек эле. Өкмөттүн жетекчиси катары 1 миллиард сомду спонсорго сиз таба турган болсоңуз, анда биз спонсорлор менен жашап калайлы. Бул туура эмес спонсорлук деп айтамын. Бул кылмыштуу спонсорлук деп айтаар элем. Андан сырткары 20 миллион доллар 2013 жылдын бюджетине алдын ала которулуп калды деп Акылбек Үсөнбекович сиз айтып отурасыз. Биз ошентип сурап 20 миллион долларды алып алдык эле деп. Бул дагы туура эмес. Мамлекет, эгерде силер мына өкмөт күзгө чейин иштейсиңерби, 10 күндөн кийин кетесиңерби, 2013 жылдын элдин рыскысын азыр силер бийликтен кулабаш үчүн жеп койсоңор, 2013 жыл элди кантип багабыз? Не, биз ушул өкмөт менен эле Кыргызстандын күнү бүтүп атабы? Муну дагы эсте тутуш керек. Эч кандай алдын ала акча алуу деген болбош керек. Бул негизги принциптерден болуш керек. Өз убагында акчаны топтогонго биз өтүшүбүз керек. Мунун баары, урматтуу депутаттар, Кумторго жең ичинен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берип турат. Кумтор көзүн жумуп эле 1 миллиард сом спонсорлук кылып атса, анда жөн эле биздин өкмөттөгүлөр менен сүйлөшүп калууга мүмкүнчүлүгү болуп турат. Кумтор кенен иштеткен канадалык ишкана Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүн эле эмес, коомчулуктун көп катмарларын сатып алууга үлгүрүшкөндүгүн биз далил болуп отурат. Мына коррупция, мына кылмыштуулук. Кыргызстан элибиздин келечеги экологиялык катастрофада тургандыгын дагы билип турабыз. Урматтуу министрлер, урматтуу депутаттар, эртең баарыбыз депутат болбой калышыбыз мүмкүн. Министр, өкмөт башчы, спикер болбой калышыбыз мүмкүн. Бирок көлдөгү цианиттер, көлдөгү мышактар, синктер, булардын бардыгы бир нече миңдеген жылдар биздин урук тукумубузга чейин,
Kırgız elibizin uruktuguna ziyan keltirerин эч эстен чыгарбашыбыз керек. Бийлик деп жармашып олтуруп, биз кыргызыбыздын акыры түбүнө жете турган болуп калдык, урматтуу туугандар. Ошондуктан бул кылмыш үчүн жооп бериш керек деп билемин. Кыргыз элим тизе бүгүп олтура бербей, туралы, көтөрүлөлү. Канчалык кыйналсак да Кыргызстанды сактап калууга аракет кылайлы. Бул чоң, улуу сөздөр эмес. Бул сөздөрдү биздин ата-бабаларыбыз айтып келген. Мына биз дагы айтабыз, бизден кийинки муундар дагы айтат. Мына ушуну мен силерге жеткизип коюн туура деп чечтим. Андан сырткары урматтуу депутаттар, биз кыйын болуп эле Кудай деп сүйлөй беребиз. Кудай деп сүйлөй беребиз. Бирок добуш бергени келгенде эле бийлик жакты карап калабыз. Ошондуктан микрофонго чыгып эле кыйкыра бербей, жыйынтыгын чыгарышыбыз керек, урматтуу туугандар. Жыйынтыгы керек бүгүнкү күндө кыргыз элине. Өзүбүздүн байлыгыбызга өзүбүз ээ болбой калдык. Бүгүнкү күн тартибинде бир эле маселе турат. Улуу Шекспир айткандай, биз бар болобуз же жок болобуз. Кумтөр элге кызмат кылабы же таланып толонуп жок болобу. Ойлонуп туруп добуш берели. Бул тарых, кийинки муундарыбыздын келечеги. Жана кийинки муундарыбыз, биз жана кечээки мындан 10 жыл алдын кошуп койгула. Абсамат Масалиевдин, Дооронбек Садырбаевдин, Темир Сариевдин, Өмүрбек Текебаевдин жанагы даректүү фильмин көргөндөй, бизди дагы сүйлөгөндөрүбүз кийинки муундар көрөт. Мына ошолордун алдында биз таза болушубуз керек. Бүгүн жыйынтыктуу чечим кабыл алышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт, силер дагы коркпогула. Инвестор эч жака качпайт, инвестор эч жака кетпейт. Эгер кетип калса, токтоп калса, 6 миллиард сомдук биздин бюджетибизди кайсыл бир деңгээлде биз толуктоого же корректировка кылганга биз даярбыз. Бирок өзүбүздүн байлыгыбызды башкаларга бөлүп чачып жибербейли. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, баарыңыздарды комиссиянын токтомун колдоп коюшуңуздарды суранып кетемин. Рахмат. Сөз Чыныбек Кунуч Турсунбековто. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, катышып жаткандар, бүгүнкү жыйынга албетте биз бүгүн Кумтөр маселеси аркылуу жалпы Кыргызстандын келечегине кандайдыр бир жол чыйып атабыз деп ойлойм. Ошол эле мезгилде Кумтөр маселеси бул биринчи көтөрүлүп аткан эле жана чыр маселе эмес, мунун артында дагы далай чыр маселелер күтүлүп атат деп ойлойм. Анткени себеби бизге жеткен маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө Кумтөр сыяктуу, Кумтөрдөй чоң болбосо дагы Кумтөр сыяктуу далай алтын кендеринин лицензиялары Кыргызстанга 1% үлүш калбай эле ар кайсы колдорго таратылып кеткендигин, анын арасында жеке эле канадалыктар эмес, кытайлыгы, башкасы, айтор ар түрдүү элдер бар экен, өлкөнүн өкүлдөрү бар экенин жакшы билебиз. Ошол 20-30 лицензиядан берип аткан мезгилде ошо Кыргызстанга 1 тиын үлүш алып калууну ойлобогон биздин чиновниктер дагы ушул Кумтөрдүн боюнча жооп бериш керек болгондор сыяктуу эле жооп бериш керек деп ойлойм. Ошол маселени дагы биз ушул жерден сөзсүз түрдө козгоп кетишибиз керек. Мына ошондуктан бул Кумтөр бул бир чырдын башы болуп атса, аягы калган Кыргызстандан алтындарынын лицензиялары таралып аткан жерде дагы жатат деп бекем ишенип, ошол түзүлө турган комиссия болсо бүгүнкү күндө ошол маселелерди дагы кылдаттык менен изилдеп чыгыш керек. Бул биринчиден. Бирок бул акча маселеси, алтын маселеси андан да маанилүү бир маселеге караганда түккө турбайт. Ал маселе биздин балдарыбыздын келечеги, Кыргызстандын экологиясы. Биз ушул комиссияны түзүп атканда дагы негизги максат экологиялык маселелерди эске алып түзгөнбүз. Жана да айттым, Нарын дарыясынын абалын текшергиле, мөңгүлөрдүн абалын текшергиле, жайлоолордун абалын текшергиле деп. Мына ошол максатта түзгөнбүз. Ошого байланыштуу суроолорду бергенде комиссия мүчөлөрү, эксперттер Кыргызстан экологиялык катастрофанын алдында турат. Алган эмес, кече экологиялык катастрофага туш болдук деп айтып атышат. Андай боло турган болсо, биз эртең бул маселе менен эл аралык эксперттерге, жашылдарга, экологиялык эксперттерге айрылсак, алар жаап салгыла деген сунуш киргизет. Мен буга терең ишенип турам. Анда биз ошого да даяр болуп,
жаап салышыбыз керек. Кумтөр эгерде экологиялык катастрофаны жараткан болсо, эмнеге биз аны иштетишибиз керек? Албетте, мына ушул маселелерден башка дагы ушундай нерселерге жол берген бардык Кыргызстандагы тиешелүү мамлекеттик жетекчилер, тиешелүү мекемелердин жетекчилери кол койгондор жооп берсин. Мына ушул маселелерди дагы ушул бүгүнкү биз карай турган токтомдорго киргизип, ошолордун жоопкерчилигин иликтей турган маселени башкы прокуратурага тапшыралы. Алар дагы аягына жеткирип, бизге отчетун берип, айтор бардыгына суранып аткандай, андай болсо бул маселени чекит коелу. Менин дагы айта турган көп сөзүм бар эле, бирок коллегам Ниязалиева да суранды эле 1-2 мүнөт деп. Ошон үчүн калган убакытты мен Дамира Басканованын микрофонун бериңиздер. Рахмат. Рахмат, Шыныбай Акунович. Урматтуу депутаттар, мен эң негизги башында айтар сөзүмдөн ошо мурунку биздин депутаттык комиссиянын тобуна жана азыркы депутаттын комиссиянын тобуна курамына абдан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Чоң иштерди булар жасашты. Албетте бүгүн бир топ кемчиликтер бар экенин, элибизге, жерибизге келген зыян биздин жүрөгүбүздү оорутпай койбойт. Эмоциябыз чектен чыгып турган кез азыркы күнүчү. Мурунку бийлик кетирген кемчиликтер түшүнүктүү, алар жок азыр. Ошондой көнүп калган. Уурдап кете берет, анан кийин аларды эч ким издебейт. Бирок мен айтар сөзүм бул, эмне үчүн азыркы иштеп аткан өкмөт ушу мартта эле бүткөн бунун комиссиянын чечими чыккан, мурунку комиссиянын. Эмне үчүн ушул убакка чейин же келишим боюнча, же экологиянын бузулганы боюнча иштеген ишинин дайыны жок азыркы күнүчү. Өкмөт өзү официалдуу түрдө айтып атат. Келишим эл аралык статуска ээ эмес деп. Анда эмнеге ушул убакка чейин юридикалык компания болсо, Кумтор эмгиче кетирген кемчиликтердин көздөрүнө көргөзүп, 3 айдан бери эмне үчүн башка жаңы келишимдин үстүнөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок? Эмнеге мындайча айтканда укук органдары Кумтордун мыйзам бузууларга көрүп Кошуп коюңуздар. Укук органдары дагы ошондой эле мыйзам бузууларга көз жумуп келатат. Мен сунуш берет элем. Биринчиси, бардык зыяндарды экспертиза жасап туруп, мыйзам негизинде Кумторго өзүбүздүн доону коелу. Мүмкүн алар сотторго жеткизбей эле өздөрү төлөп берүүсү мүмкүн болуп калар. Бирок ошол учурда эле Конституцияны дагы унутпасак, анткени ал жерде бардык жарандардын укугу бирдей. Экинчиси, башкы прокуратурага сунуштайм. Бардык чиновниктерди эски жаңы дебей, бардыгын жоопкерчиликке тартуу зарыл. Рахмат.